Смотрящий болбойт. Таптакыр. Бир гана талап болот, смотрящий жок. Ушу айыл башчы баарын чечет. Улбек Эсенбекович, азыр өзүңүз баяндамаңызда аябай так жана жакшы белгилеп кеттиңиз. Анан азыр айыл башчылар боюнча дагы жакшы айтып кеттиңиз да. Билимине же аялдык, же эркек, же жашына карабай ошол айыл өкмөтү өзү тандаса дегениңиз. Ал эң туура. Себеби кээ бир инсандар бар, билими балким орто, бирок ишти элди уюштуруу жагы, эл менен болгон мамиле, ушу мамлекеттин жүргүзүп аткан саясатын, ушул мамлекетте болуп аткан маселени элге туура жеткирүү жагында. Анан сиз жана жакшы айтып кеттиңиз, инвестор, донорлор менен иштөө жагында дагы аябай мындай таланттуу кишилерибиз бар да. Алар ушул менин суроом, жана азыр өзүңүз келишим негизинде деп атпайсызбы? 24 000 сомго чейин болот айлыгы деп. Ушу келишим болгондо алардын жанагы иштеп аткан, көп жылдан бери иштеп аткандар бар да, жашы бирок 60-тан өтүп калгандар бар. Ушуларга да бир мүмкүнчүлүк берсек болобу? Балким 70-ке чейин деле иштесе болобу? Булардын тажрыйбасын биз туура пайдалансак деген суроом бар эле да сизге. Биз толугу менен кошулабыз сиздин каалооңузга. Биз айтып атабыз, анын жашын карабайлы деп атабыз да. Эгерде ошол жерде бир ата болсо, апа болсо, же агабыз болсо, эжебиз болсо, ошо айылды башкарган. Илгертеден бери эле барды. Ошол кишини деле айыл башчы кылып алайлы. Айылда ынтымакты кармайла турган киши керек да бизге. Смотрящий болбойт. Таптакыр. Бир гана талап болот, смотрящий жок. Ушу айыл башчы баарын чечет. Биз ошого толук мүмкүнчүлүктөрдү берели деп атабыз да. Эң туура айттыңыз да, азыр мына жашы өтүп калган аксакалдарыбыз, энелерибиз бар, бирок уюштуруу жагынан элди жашоодо жана ар кандай маселелерди чечүүдө аймакка же башчысына, же районго, же республика бияка чейин алып келбейт да. Кээ бир маселелер келет, бизге дагы келет, сиздерге да келет. Ошол айылды эле айыл башчы чечип коюучу маселелер ушул жака чейин көтөрүлүп атат да. Ошону туура анан айыл өкмөттөргө өзүңүз мындай эркиндик берсеңиз, кайсы канча айыл, ар бир айылга алабы, же 2 айылга бир алабы, ишти жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп калат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мына Ош шаарына биздин Кара Суу районунда Кызыл Кыштак айыл өкмөтү кошулду. Атерин негизинде бул туура болду, абдан жакшы болду. Себеби Кызыл Кыштак айыл өкмөтү ошол каралбай калган эле да. Мына азыр мэрде отурат, ал жерде мектептер, балдар бакчасы, жол, ФАП боюнча суроолор 2-3 жылдан бери айтылып атты эле. Былтыр өзүңүз барып ачып бердиңиз Кермето айылында мектепти. Эми ошол жерде эле Ишкабан айылында бар, Кызыл Байрак айылында мектептин акыбалы начар, Сүрөт Таш айылында бар, Айбек мектебинин акыбалы начар. Мен айта берсем, бул жерде аз убактым аз. Мэрге ушул иштерине ийгилик ушуларды эртерээк карап, жолдорун, мектептерди бир карап берет деген ойдомун. Анан Араван району боюнча бизде маселе жок. Кудайга шүгүр, мына азыр 4 айыл өкмөт, 2 айыл өкмөт болуп бирикти. Достук айыл өкмөтү менен болуп Араван, Маңгыт, Айланар бирикти. Эми сиз туура белгилеп кеттиңиз. Мүмкүнчүлүгү бар айыл өкмөттөр берки айыл өкмөттөрдү көтөрүш керек. Мыйзамды колдоп беребиз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичте.